Кара Суу районунун Жаңы Арык айылында төрөлүп, жөнөкөй бир үй бүлөдө чоңойгонмун. Өзү кесибим боюнча юристмин. Өз кесибимди аркалайын деп көп жылдар бою өзүм кыялданып келгенмин. Ушул элге бир кызмат кылсам, себеби азыр бардык эле жаштардын жүрөгүндөгү бул көйгөйлүү маселе. Себеби мамлекетибиз канча жылдан бери эч бир да алдыга жылбай, артка жылып эле аксап келаткан учур. Ошондуктан ушул аз да болсо мекенге салымыбызды кошойлу деген максат менен жана кыргызда бир жакшы сөз бар го, жакшы жигит элин багат, жаман жигит жанын багат дегендей, ушул мен дагы ушул жакшы жигит болоюн деп Мекенчил саясий партиясын тандадым. Себеби списокты карасам, биринчи списоктон баштап акыркы списокко чейин жалаң гана таза инсандар. Мекенчил саясий партиясына кошулганымдын себеби бул Садыр Жапаров үчүн кошулду. Чынында себеби ал киши азыр боор өрүй турган акыбалда. Ал сени деп, мени деп, бизди деп, элди деп отурат ал жактачы. Бирок Кумтөр маселеси кыргыз мамлекети тарабына, кыргыз элинин пайдасына чечилген жок бүгүнкү күнгө чейин. Урматтуу туугандар, дагы бир биздин жаш бул жерде келечекте өсө турган, келечекте министр боло турган, келечекте депутат боло турган кадр маселеси. Мисалы үчүн биздин айыл өкмөттүн, өзүңүздөрдүн жаш кулунуңуздар мына Улан Сыдыков бул жигиттин эмгеги мына пандемия убагында баштап Алайга чейин, Жалал-Абадка чейин барып бардык элдерге жардам берип жүрдү. Ушулга ошогон таза инсандарды биз Мекенчил саясий партиясын жаш канаты кылып алдык. Мен ушул Мекенчил партиясын тандап, жаңылбай туура тандоо жүргүзгөнүмө Аллах Таалага 1000 мертебе шүгүр кылам туугандар. Эмне үчүн тандадым? Анткени карап та көргөн болушуңуздар керек, кара элек болсоңуздар, бир көз салып койсоңуздар, биринчи списоктон баштап 136 списокко чейин жалаң гана элин сүйгөн, эл үчүн күйгөн, эл ишеничин актайм деп бел байлаган таза инсандар. Мекенден, мамлекеттин казынасынан бир кирпич ырдабаган инсандар. Мына алдыңыздар тура. Алла Таалам насип этип, жогорку кеңешке барып калсак, мен ушул алиментти 5000 сомго, жок дегенде 5000 сомго көтөрүш керек экен деп биз ошо сүйлөшүп ойлондук да. 90-80% көп жалгыз бой аялдар аябай көп экен. Кайсыл жерге барбайлы жалгыз бой аялмын. Күйөөм, жолдошум жок, 3 балам бар, 5 балам бар. Азыр ажырашуу мындай оңой болуп калыптыр. Мен бул партияга кошулуп мен депутат болоюн деп кетип аткан жерим жок. Мен бийликке же мансапка кызыгып кетип аткан жерим жок. Мен ушул Мекенчил партиясына, ушул Садыр Жапаров агаларыбызга, Жылдыз Жолдошова эжекебизге, Равшан Сабиров агаларыбызга, Камчыбек Ташиев агаларыбызга мен артымдан дагы аз да болсо кичине поддержка болуп калсын деген максатта мен кетип атам. Өзүм жетип өтпөсөм дагы ушул агаларыбыз өтсүн, ошол жака барып иштесин деп. Мен сіздерге ишенем. Ошол бүгүнкү жанып турган көзүңүздөр, нур чачып турган жүзүңүздөр 4-октябрь күнү ушул бойдон келип жүзүңүздөр бурулбастан кабинага киргенде 2-номердеги Мекенчил партиясын ручканын учу менен шайлап бересиздер деп ишенем. Эгер 4-октябрь күнү келип башка партияга ручканын учу менен шайлаган болсоңуздар, ал деген эртең бир жерден бир жагын сатканда кол коюшат депутаттар. Ошону сиздер койгон болосуздар. Ушул биздин номер 2 Мекенчил саясий партиясын добуш берсеңиздер, эч качан адашпайсыздар. Себеби эл үчүн кызмат кыла турган эр азаматтарыбыз, мына бири Садыр Жапаров агабыз, биздин Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев дагы ушул элдин көйгөйүн айтам деп азыр ушул Садыр Жапаров досум үчүн, ушул досумду чыгарсам элге кызмат кылат деп, бирге кызмат кылалы деп жалаң гана ушул мекенге күйгөн Мекенчил инсандарды катарына кошуп парламентке аттанып отурат. Мекенчил саясий партиясын тандап шайласаңыздар, эч качан жаңылбайсыздар. Мекенчил партиясына добуш бер, Мекенчил бол. Башка партиялар тууралуу айтсам,
Бир эки партиялар айтып жүрүшөт. Эмнеге ишенип атасыңар десем, биз биринчи орунда өтөбүз дешет. 100% өздөрүнө гарантия берип алышкан. Эмне үчүн десем, биздин шефибиз бар дейт. Бийлик шефтин колунда дейт. Мамлекеттик кызматкерлер баары биз тарап дейт. Экинчиси айтып атат, сен эмнеге ишенип атасың десем, биздин да шефибиз бар дейт. Биздин шефибиздин акчасы бар, элди сатып алабыз дейт. 5000 сомду көрсөтсөң, бардык адам биздин партияны шайлайт деп өздөрүнө 100% ишенип алышкан. Бизде да бар. Бирок бизде шеф эмес, бизде лидер. Бул биздин лидер. Мекенчил партиянын лидери эмес, мамлекеттин лидери боло турган. Кыргыз Республикасында президент боло турган инсан. Камчыбек Ташиев, улуңуздар. Мына бүгүн Россиядан учуп келди. Миллиондогон көз жаш төккөн мигранттардын арыз дуасын алып келди. Караңыздар, бул жерде аталар апалар отурасыздар. Балдарыңыздар кайда? Кимдин баласы Россияда болсо кол көтөрүп коюңуздарчы. Кимдин балдары Россияда болгон? Ошол балдарды ошон үчүн төрөдүңүздөр беле? Караңыздарчы, о бечара жаш балдар 11-ди бүткөн күндөн чет өлкөдө тентип жүрүшөт. Ата мээримине, апа мээримине зар. Ымыркай балдары ошол ата энесинин мээрими жок, чоң атасын, тайта энесинин колунда өсүп атышат. Мектепти бүтүп кеткен балдар кайра мекенин өз көзү менен көрүүгө насип этпей сөөгү келип аткан балдар бар. Жаш 30 жаштын нары бери 20 жыл ошол жакта тентип иштеп, ата энесин сагынып, ата энесинин жаназасына келип аткан балдарыбыз бар. Келе албай калгандар да толтура. Ага кимдер күнөөлүү билесиздерби? Ким күнөөлүү? Мамлекет эмес. Өзүңүздөр күнөөлүсүздөр. Биз күнөөлүүбүз. Bir жолу жаңылганга мүмкүн, 2 жолу жаңылганга мүмкүн, бирок 6 жолу жаңылганга мүмкүн эмес да, туурабы? Мына эртең 4 октябрда кирип бир партияны шайлайсыздар. Эгерде 2 номердеги Мекенчил партиясын шайлаган болсоңуздар, анда сиздер тооратонду жасаган болосуздар. Биздин карыз ар бирибиздин мойнубузда. Ошондуктан эч качан жаңылбаңыздар, мен кыска эле сүйлөйүн. Мен сиздерден бир гана суранарым, адашпаңыздар. Алла таалам сиздерди жаңылуудан сактасын. Чоң рахмат сиздерге. Биз сиздерге ишенебиз.